Саламатсыңарбы балдар, кезектеги кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы жаратылышка саякат, экскурсия на природу. Бүгүн сабакта өткөн теманы кайталайбыз, жаңы сөздөр менен таанышабыз, текст менен иштейбиз. Эмесе фонетикалык көнүгүүдөн баштайлы. Окуу китебиңердин 106 бетин ачкыла, 3 көнүгүү. Бул жерде жаңылмач бар. Жаңылмачты окуп, кыргыз тилиндеги к, ы, ү тыбыштарына көңүл буралы. Көп көпөлөк көк гүлгө конду. Көп көпөлөк көп гүлгө конду. Көп көпөлөк көбөйүп учту. Көп көпөлөк көкөлөп учту. Жаңылмачты дагы бир жолу өз алдыңарча окуп чыккыла жана бат айтканга көнүккүлө. Өткөн сабакта биз силер менен Кыргызстандын кооз жерлери деген теманы өткөнбүз. Азыр ошол кооз жерлер кайсылар экен эсибизге түшүрөлү. Ысык көл, Манастын күмбөзү, Сары Челек, Сулайман тоо, Таш Рабат, Жети өгүз. Бул Кыргызстандын кооз жерлери. Бүгүнкү сабактын жаңы сөздөрү менен таанышалы. Менин аркамдан кайталап тургула. Жаратылыш, саякат, жолдо баратып, жете берерде, карагай, кара жыгач, булбул. Жагын сөздөрдү дагы бир жолу өз алдыңарча окугула, сөздүк дептерлериңерге көчүрүп жазгыла жана жаттагыла. Азыр балдар текст менен иштейбиз. 105 бетти ачкыла, 1 көнүгүү. Жаратылышка саякат деген текст. Текстти конт коюп уккула жана маанисин түшүнгөнгө аракет жасагыла. Бир күнү кошуна балдар менен токойго бардык. Жолдо баратып, көп нерселерди көрдүк. Токойго жете берерде шамал болду. Жамгыр да жаады, бирок тез эле басылды. Таза аба менен дем алдык. Токойдо карагай, кайың, кара жыгач жана башка дарактар көп экен. Булбулдун сайраганын уктук. Коён, тыйын чычканды көрдүк. Жашыл чөптүн үстүндө тамактандык. Кечинде үйгө кайттык. Азыр балдар текст боюнча тесттик тапшырмаларды аткаралы. Биринчи суроо. Балдар кайда барышты? А. Тоого. Б. Токойго. В. Мектепке. Туура жооп кайсы деп ойлойсуңар балдар? Туура, Токойго. Экинчи суроо. Аба ырайы кандай болду? А. Шамал болуп, жамгыр жаады. Б. Шамал болуп, кар жаады. В. Мөндүр жаады. Туура жооп шамал болуп, жамгыр жаады. Келерки суроо. Кайсы жаныбарларды көрүштү? А. Карышкыр менен аюуну. В. Түлкү менен кирпини. Коён менен тыйын чычканды. Туура жооп коён менен тыйын чычканды көрүштү. Акыркы суроо. Үйлөрүнө качан кайтышты? А. Эртең менен.
Б. Кечинде. В. Түштө. Туура жооп кечинде. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен д, ди, ду, дү мүчөлөрү менен таанышабыз жана алардын варианттарын менен дагы таанышабыз. Бул мүчөлөр кимди, эмнени деген суроолорго жооп берген сөздөргө уланат. Ребята, мы сегодня познакомимся с окончаниями «д» и с окончанием «д» и с его вариантами. Эти окончания присоединяются к словам, которые отвечают на вопросы винительного падежа. Кого, что. Мисалы. Мен эмнени көрдүм? Коёнду, көпөлөктү. Мен кимди көрдүм? Баланы. Мынакей балдар, бул мисалдарда д мүчөсүнүн ар кандай варианттары уланды. Эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Үйгө тапшырма. Жаратылышка саякат тексти боюнча тапшырманы аткарасыңар. Жаңы сөздөрдү сөздүккө көчүрүп жазасыңар жана жаттайсыңар. Келерки сабакта жолугушканча саламатта